Маданият жана шоу-бизнес чөйрөсүндөгү эң кызыктуу жана актуалдуу кабарлар менен бөлүшкөн интернет жаңылыктар рубрикасы. Биз бөлүшкөнгө даярбыз, көңүл буруңуздар. Азия Микс командасындагы Бактияр жубайы менен биргеликте Instagram баракчасында вайн менен бөлүшүүдө. Анда ырчы блогерлердин түшкөн сүрөтүнө пародия жасап киргизип, элдин кызуу талкуусуна алынды. Мындай көрүнүшкө катталуучулары позитивдүү гана кабыл алышып, жагымдуу комментарийлерди жазышууда. Сыдыман каймана аты менен белгилүү болгон блогер Сыдымановдун социалдык тармактарда хейтерлер тууралуу айткан билдирүүсү коомчулуктун нааразычылыгын жараткан. Көп өтпөй расалык, этникалык, улуттук, диний жана аймактар арасындагы кастыкты козутуу негизинде кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Ал эми социалдык тармактардагы комментарийлерге баш баксак, колдонуучулар эки топко бөлүнүшкөн. Биринчиси аны коргоп кое берүүнү өтүнүшсө, айрымдары болсо сүйлөгөн сөзүнө жооп берсин, элди бөлгөн туура эмес деген пикирлерди калтырышкан. Кийинки кабарыбыз жаркыраган мүнөзү менен кыргыз элине таанымал, сөздүн гүлүн терип сүйлөгөн алып баруучу Нурзат Токтосунова Instagram катталуучуларына күтүүсүз жаңылыгы менен бөлүштү. Анда эми мени жолукчан көрөсүңөр деп жагымдуу маанай, жакшы күн каалаган. Анда эмесе видеого көңүл буруңуздар. Бүгүнкү күндөн баштап Кудай буйрса мени жолукчан көрөсүздөр. Аллахымдан берип жаткан жашоомдогу баардык жакшылыктарына чексиз шүгүрчүлүк кылам. Аял затына тиешелүү болгон бир парызды аткарууну чечтим. Дагы бир сүйүнүчтүү жаңылык бул орус ырчысы Жиган жана анын жубайы Оксана Самойлова 4-чү ирет наристелүү болушту. 3 кыздан кийинки көптөн күткөн уулуна Давид деген ысымды ыйгарышканын ырчы өзүнүн Instagram баракчасында бөлүшкөн. Ал эми дагы бир кошумча айта кетчү нерсе, төрөт Американын Майами шаарында өткөн. Бул тууралуу Оксана Инста достору менен бул жерде убактылуу гана болобуз, кантсе да өз үйүңдө, өз мекениңде жакшыраак деген билдирүү жасаган. Акыркы интернет жаңылыктары менен кабардар кылдык. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Бегимай Сталбекова, Эрлан Баястанов, НТС.